Адылбек Алишевич, эми сизди аясамбы же куттуктасамбы, эмне кылсам билбей турам да. Эми сиз канча иштейсиз бир Кудай өзү билет. Өтө оор, өтө татаал убакта келдиңиз. Мурунку эми командаңардын ичинде саботажниктер чыкты, алкымы тыйылбагандар чыкты, артыңарга бычак сайгандар чыкты, дагы чыгат. Этетейин деп базарлар менен бардыгы менен чабышып отуруп, мына осечка берди. Көчөгүнө Камчыбек Кыдыршаевич айтты, 460 миллиард сом обороттун ичинен 30 миллиард сомго чейин жеген деген. А силер болсо 6 миллиард сомду аяп, 1800дөн 2000ге чыгарып алып келебиз деп аракет кылгансыңар. Адылбек Алишевич, жакшы анализ кылыңыз. Сизге өтө оор түйшүк түшүп атат. Алдыдагы коркунучтарды айтып коеюн. Биринчи ички карызды абайлаңыз. Экинчиси энергия сектордагы кышында кыйын болот. Аны абайлаңыз. Командаңызды тыйыңыз ичиндегилерди. Камчыбек Кыдыршаевич болгондо 2024-жылкы бюджеттү көмүп коймок экенбиз. Ошо кишинин командасы менен рахмат. Мына президентибиз менен Камчыбек Кыдыршаевичтин саясий эрктүүлүгү үчүн жанакы жаныңарда жүргөн куйтуларды кармап, моминтип, налоговыйдагы чатакты басып, ошону иретке салып атат. Анын баарын кустурат Кудай буйрса. Ал кишинин колуна түштү, оңой менен чыкпайт. Эмне дейм эми сизге, Адылбек Алишевич? Эми бир башыбызды жерге түшүртпөңүз. Бизди уят кылбаңыз. Биттей татаал убакта келип атасыз да. 700 миллиардка кантип чыгарасыз? Ошону ойлонуңуз. Эмдиги жылкы бюджетти 700 миллиардка чыгарам деп атасыз. 700 миллиардка чыгып баратканда эле ортодон ичиңердегилер ушинтип 500 миллиард сомду оборот кылып, анын ичинен 3,5 миллиард, 30 миллиард этем канча чыгат ким билет, жеп атса кантип астыга жыласыңар. Мына командам менен келатабыз деп атасыз. Командаңызды жакшы тандаңыз. Бул тарыхый момент. Тарых алдында эртең башыбызды жерге ийдирбеңиз, Адылбек Алишевич. Сизден суранам мен. Ишиңизге ийгилик. Эми билбейм, эми кандай болот, түшүнбөйм, мен вообще анализ кыла албай калдым да. Самый главный ушул президентибизди, элибизди уят кыла көрбөңүз. Рахмат.